Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Талас шаарынан сатка чыгып жаткан мына ушул тамды ичин тышын баарын тартып берем. Там издеп жүргөндөр көрүңүздөр. Дареги. Муногу туугандар Горький көчөсү. Горький Ленин көчө менен келатып, Горький көчөдөн Токойду көздөй келе жатканда эле мына ушу Талас көчөсүнөн солго буруласыздар. Солго бурулганда эле мына оң жак бетте 3-чү там. Бул көчө нары түз ылый кете турган болсо, автовокзалдан Крупская көчөдөн чыгып калат. Мына туугандар кирели, анда эмесе мен сиздерге шашпай баарын тартып берейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келгенде эле өзүңүздөр көргөндөй мынакей навестер тегерете жабылган экен. Эч кандай кар күрөп, убара болбойсуздар. Үйдүн жалпы аянты 14-кө 12. Участоктун аянты болсо, жалпы участок 5 сотикке бираз жетпейт, 4-7 дейт. Мынакей, бул жактарда көрүп атасыздарбы? Навест, бул жакта елкалар тигилген, алмалар. Азыр үйдүн ичине киребиз. Мен сиздерге үйдүн бул жак капталына тартып берип коеюн. Мына бул жанда дагы навест жабылган. Кыскасы, кар күрөм деп убар болбойсуздар. Эшиги жакшы эшик экен, кымбат. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келгенде эле бул жер прихожка. Бул жерде топка, трехфазка от менен дагы ток менен да иштейт экен. Бул жагында кичинекей кол жуучу раковина жана ичинде бул жакта баардык шарттары бар. Душ, туалет. Ичин баары жакшы кафелденген. Андан кийин үйгө кирип атабыз. Киргенде бул жери холл экен. Ушул 4 бөлмө теплый пол экен туугандар. Киргенде эле мына фото обой менен бул жерде холлдо телевизор көрүүчү бул жер бөлмө. Бул жагы кухня. Кухняда теплый пол, ичинде ушул кухня гарнитурлары баары калат деп жатат. Төзү натяжной потолок. Андан кийинки бөлмөлөрү бул жакта ушундай балдардын бөлмөсү. Бул жагында дагы бир детский спальня. Андан кийинки бөлмө зал. Мына потолокторду көрүп атасыздар, баары ступенька болуп жасалган. Андан ата-энелердин бөлмөсү мынакей, уктоо бөлмөсү залдан кирет экен. Керен экен, негизи туугандар үйдүн ичи абраз аябай таза, жарык. Дуалды да карасаңыздар, Союздун убагында курулган там экен. Дуалдын кенени дагы 2 кирпичтен ашыктай аябай калың курулган экен. Дагы баса белгилеп айта кетчү нерсе, туугандар, ушул потолок плита менен жабылган экен. Экинчи этаж көтөрсө же болбосо мансард салса дагы мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Мына туугандар, үйдүн ичин баары обой, полдордун баары паркет. Үй жакса келип көрөсүздөр туугандар. Негизи ичине эле жарык жакшы там экен. Анда эмесе баасына келели. Баасын $48,000 сурап жатат. Сүйлөшөбүз дейт. Частично ушу мебелдери калат деп жатат. Өзүңүздөр дагы келишип мебелдерин дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Жана варианттарды да карап көрөбүз деп атат. Өзүңүздөр кандай бир варианттарыңыздар болсо сунуштап көрөсүздөр. Ким алса дагы буйрусун, жакшы там экен. Видео лайк басканды унутпайсыздар туугандар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта калыңыздар.